Audio Jungle. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бул подкаст чыгарылыш Ишенел Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган. Көрсөтүүнүн максаты билим берүү тармагында эмгеги сиңирген, ишмердүүлүгү менен көпчүлүккө таанылган инсандар менен маек куруу жана баарлашуу. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз тили жана илимдин мыктысы, төш белгилеринин ээси, айыл чарба илимдеринин кандидаты, педагогика илиминин доктору, профессор, топурак таануучу педагог Маматкан Чоров. Агай менен биз топурак таануу илими тууралуу баарлашабыз. Саламатсызбы, Маматкан агай? Алгачкы суроом, өлкөбүздө бул илим кандай кызмат аткарат? Өлкөбүздө бул илим жана мен бул практикалык мааниси чоң да. Бул илимчи. Муну сөзсүз түрдө изилдеш керек, картасы дагы түзүп туруш керек. Мурун кандай эле? Ошол 1975 жылдары ошол тиги түзүлгөн карта бар. Кыргызстан боюнчачы топурактын ал акыбалы кандай? Андан кийинки карталар кийин мындай түзүлө элек. Аман Мамытов жетекчиликте директор болуп турган кезинде карта байма-бай түзүлүп, ошонун баары оңдолуп, түздөлүп, жаңыланып турчу да. Азыркы учурда мына Чүйөрөнү, Баткенде, Куланак жакшырып калды. Чүйөрөндө туз баскан жерлер кайра көбөйүп баратат. Себеби дегенде мурунку канал, эми дренаж деп коет да. Дренаждар кадимкидей иштебей баратат. Мына кийинки учурда техникалар көп келип, жана каналдар, ачык каналдарды көрүп атасыңар го, чоң техникалар ичин тазалап атпай, камыш басып кеткен жерлерди. Ал деген сөзсүз түрдө тазалап туруш керек. Бул илим сөзсүз түрдө керектүү илим. Анткени мында топурактын физикалык касиети, агрохимиялык касиети, мелиоративдик касиеттери начарлап кетсе, эрозия жагына эметип калса, анда биз түшүм ала албай калабыз. Түшүм алгандан кийин эмне? Түшүм ала албай калгандан кийин азык-түлүк программасы проблема боло баштайт. Өзүңөр көрүп атасыздар, азыр жер жүзүндө адам аябай көбөйдү. Азыктануу тизмегинде бул айыл чарба өзгөчө жер кыртышы бул чоң орунда турат деп ойлоймун да. Бул илимдеги ишмердүүлүгүңүздө кандай жетишкендиктерге жеттиңиз жана кандай иш аракеттерди аткардыңыз? Аспирант кезде жанагы ошол туз сор баскан жерде иштеп калдым деп атпаймынбы? Виникамс мелиорация деген институт бар болчу, азыр ирригация институту. Анан институт почведение менен чогуу эметип ошол ишти баштап иштегенбиз. Ушул жерде 32 гектар жер бар эле. Ошол 32 гектар жерде каралбай калган да. Анткени жер кыртышында суу көтөрүлүп кеткен. Бизде тоо тектер бар, мына буякта чүйдүн тоо, асказоолор турат. Ал жакта баары жакшына кайдай көрүнөт, кар жаайт, жаан-чачын жаайт. Анан баардыгында баягы жаан-чачын, кардан түшкөн суунун баары арыктар менен, болсо өзөндөр менен агып келбейт да. Байкап атасыңарбы? Анын баары ал жакта таштактууда. Таш, чоң таштар. Мындайча айтканда, жаан-чачындын сиңимдүүлүгү күчтүү. Баягы тоо тектеги туздарды эритип алып, жүрүп отуруп, жер асты менен жүрүп отуруп келип, мына БЧК деп атпайбы, чоң чүй каналы, ушу тегерек жеткирген кезде, анан ылдый көрөсүң, мисалы мына микрорайон жактарда карасаң таштактуу. Ылдый жүрүп отурсаң келип таштактуу. Анан мына эмеден баштап бери мына Горький көчөсү, андан бери жүрө берген кезде анан эме башталат. Баягы тияк таштактуу, кумдуу, андан кийин келип жеңил кумалай топурак, кумдуу деп коет. Анан кийин орто кумалай, анан биякта оор кумалай топурак деп коет да. Вот ошол жерге келип туруп баягы минералдашкан туздар ээриген шор суу агып келатат да. Агып келет да, каяка кетет? Кетпей калды да. Келет да, анан кийин баягы жерде чоң чүй каналдын тегереги ушу Токмоктон баштап тиги
чегара бар го тиги Панфилов наркы Казакстан менен чектеш жака. Ошол жакка чейин 300 000 гектарга жакын ар кандай даражада туз шор басып жатат. Анткени дренаж жакшы өзүнүн күчүн аткара албай атат. Бир учурда дренажды тазалап турчу атайын ошондой эмелер шарттар бар болчу да, аны мен дагы айтып берем. Анан эми мындай кандай кылдык? Анан ошол 32 гектар жерди биз алдык дагычы, такыр таштанды, эч түшүн бербеген жер. Аппак болуп же болбосо кара болуп туз баскан жерлер мындай көрүнөт. Кетип баратып карасаң, жаңы эле сугарып койгондой көрүнөт, бирок өсүмдүк өспөй турганын көрөсүң. Бул сульфаттык тип туз басуу деп коет. Кетип баратып карасаң, борп өтүп атат, аппак болуп көрүнөт. Өсүмдүк өспөй турат. Бул содовый засоление деп коет да, сода. И ушундай. Демек, ошол жанагы биздин ата бабалар эмне себептен жана айылда көрүп жүрөсүңөрбү? Тиги күлтөнү алып туруп гүлдү тиги огородко чачып жүрөт. Демек, ал гүл, мисалы тестте дагы ошондой чыгат да, аны гүлдү атайын тегемеге тиги туздарды жанагы анион катион деп коет, ошолорду бириктирбеш үчүн тузду гүл чачып коет. Анан туздар бириккенде анда жанагындай кальцийдин туздары, натрийдин туздары, хлордун туздары, жанагы магнийдин туздары болуп көбөйүп кетет да, анан кийин баягы бири-бирине бириккенде топурак катып калат. Борпоң болбойчу. А эң жакшы топуракты карап көрсөңөр, эң жакшы топурак жерди айдап кеткенде, мал алып кеткенде, демек жанагы буудайдай болуп, бир тегиз болуп, мындай чоң эме комоктор пайда болбой жатканын көрөсүң. Ал жакшы топурак. Демек жанагындай кетменин аркасы менен чапкылап, пайдалап жүрүшпөйбү айылда. Ошолордун баары ал туз шор баскан жерлер. Ошон үчүн гүл чачат. Гүл чачып жүрүшөт. Анан ошол жерден жанагы тиги 32 гектардын ортосунда биягында, оң жагында ачык дренаж 3 метр терең казып ачып койгон. Ошол учурда жанагы 32 гектардын ортосунда 250 метрден дренаж койгон. Дренаж деген жанагы чүйдө кетип бараткан кезде бир талааларда карап көрсөңөр, суга жерде аянттарда мамда чоң болгон тиги бетонду колодец турганын көрөсүңөр. Анан ошол эле пойлону талаанын ортосуна барсаң дагы бар. Анан тиги аяк жагында да бар да. Ошо дренаждардын ортосу 200-250 метр болот. 200-250 метр ошо дренаж түтүкчө менен кошулган. Мамындай болгон турба жатат, а турбанын баарында тешикче бар. Ошол тешикчелерге жанагы анан тиги биринчи тиги аны изилдейсиң да. Күчтүү даражада туз баскан, орто даражада, аз даражада. Анын картасын түзөсүң дагы, анан кийин анан баягы жерге чек деп коет, тиги түштүктө күрүч өстүргөн кыздар, балдар билет. Ошо чек кыр тартып туруп анан баягы күчтүү даражада туз баскан жерге 25 000 метр куб суу гектарына. Тигиге орто даражасы 15 000 метр куб суу, ал эми тиги аз даражасына 7-8 000 метр куб суу чек кылып толтуруп коет. Анан күн ысык кезде ошо промывка жуу иштерин жүргүзөт. Туз шор баскан жерди буну промывка деп коет, жуу иштерин жүргүзөт. Баягы көлчүк болуп тура берет. Анан баягы акырындап суу бар го, таза суу да. Таза суу акырындап сиңип отуруп топурактын сассагындагы эмне туздарды акырындап эритип, жанагы дренаж түтүкчөгө куюлат. Түшүндүңөр, А калганы тиги жактагы жанагы открытый, ачык дренажды көздөй куюлат. Ошентип анан кийин бир жылда ошол жуу иштери жүрөт. Андан кийин ошол учурдачы күчтүү даражадагысы жууп бүткөндөнчи орто даража болуп калат. Орто даражасы аз даражалуу, тузсуз болуп калат. Эми андан кийинки бар го этап бул өздөштүрүү этабы. Же болбосо освоительный этап деп коет да. Эмне кылыш керек? Ал жерге жуудук, мурда эчтеке өсчү эмес да. Биз ал жерге культура освоитель деп коет. Жанагы бизде беде, эспарцет, донник деп коет, ушуларды эшек беде деп коелучу. Эшек беде дегенди уктасаң керек. Ошолор бул өзү азотофиксация деп коет, ушуларды жүргүзөт. Ошон үчүн биз аны мындай кылдык. Тиги арпа аралаштырыпчы. Арпа менен аралаштырып туруп жерди айдадык дагычы. Арпа аралаштырып туруп тиги септик биринчи жылы. Сепкенде арпа өсүп чыкты, а беде жаңы эле кичине өсөт.
бир аз эле өсөт да. Анан кийин ошо арпа көлөкө кылып турат. Тен да, мисалы көлөкө кылып турат. Себеби дегенде күн кайра ысык дегенде анткени жер кыртышындагы суу жакын да. 2 метр, 3 метрде турат. Демек, анан биз ал өсүп аткан кезде суу караш керекпи? Суу караш керек. Демек, жана биз таза суу менен кайдымкыдей суу карабыз да, Суу карагандачы, сугатты туура пайдаланыш керек. Ошо 1 гектарда 800 метр куб суудан пайдаланыш керек да. Антпесе таза суу менен жер кыртышындагы суу экөө беттешсе, кайра эмне? Кайра аралашып кетет. Орусча вторичное засорение деп коет да. Ошон үчүн биз барбы таза сууну режим орошениени аныкташыбыз керек да. Ошо бир канча жыл ошо жерде мен эксперимент жүргүзүп атып, бир канча жыл жерде 3 жылдын ичинде тузун кетирдик. 1 гектар жеринен 105 центнерге чейин барго беде ала баштадык. Мына 1 гектар жеринен. Ошондо жанагы Союздун учурунда 30 000 рубль экономический эффект деп коет. Чоң акча да. Мен Ак-Талаада болдум. Ак-Талаада ат башы кесинин жанында гипс бар, өзүнчө тоо. Ал убакта биз фосфогипсти Жамбылдан алчубуз, Союздун учуру. Ал деген мисалы бияка келгенче ал убакта эмеле 1 тоннасы, допустим, 30 рубльга чыкчы, а бияктан өзүбүздүкүн жерди алып жардырып, майдалатып, алып келип талаага чачканыбыз 6 рубльга туш келчү да. Көрдүңбү канча экономический эффект болгон. Мына ушундай жумуштардын баарын жүргүзүп, анан кийин мен ал жерде Ак-Талааны жашыл талаа кылдык. Анткени түндүк Көкчө Тоо областынан донник тап келдик. Азыркы көрүп жүргөн сары гүлү бар, бедеге окшош өсүп жаткандарын көрөсүң. Эң биринчи Көкчө Тоодон биз алып келдик. Ошо Ак-Талаага куланак учкундарга чачтык. Өстүрдүк да, ал жерде азыр жашыл талаа болуп, кайдымкыдай түшүм алып, ал жердеги эли менен мен көп иштештим. Андан кийин мен кайра келип, бияка келип, бул жумушту бүтүрдүң деп анан кийин мени Баткенге жөнөттү. Баткенде 4 күн суу сактагач бар. 4 күн суу сактагачын илгери Гипроводкос, Минводкос дегендер бар эле. Ошол Гипроводкосту Кожомкулов, Минводкосту Батырканов деген министрлер болор эле. Батырканов министр азыр тирүү ал киши. Ошо кишилер 4 күн суу сактагачын эми Баткенде суу дефицит да аябайчы. Анан суу сактагычты курганда астына клеенка төшөлгөн. Анан жылдар өтүп өрүп, анан баягы эме тешилет да. Анан кийин 4 күн суу сактагычтын деңгээли бийик. Биякта Баткендин 13 000 гектар аянты ылдый жакта. Табигый сиңимдүүлүгү дагы эле күчтүү, таш кумбу да. Ошентип жүрүп отуруп, мына чүйдөгүдөй болчу, акырын келип 13 000 гектар жери ар кандай даражада туз басып кеткен. Анан ал жерге дагы жанагындай Веникамс, мелиорация, жанагы промывка иштерин, технический жумуштарды алар бүтүрдү. Анан кийин освоительный деп коет, жана өздөштүрүү этабын. Ал жака дагы мен ошол учурда мен почвенный, Баткенский почвенный мелиоративный опорный пункт болчу, ошону мен заведующий болчумун да. Анан ошол жака барып, ошол жерден анан өрүк эмне экенин тааныдык, өрүк кандай өсөт экенин, эли кандай экенин баардыгын көрүп тааныдык. Ошол жерден мен көптөгөн эмелерди, тааныштарды күттүм. Талаа түштө көп жүрүп, командировкада тажайсың да. Экспедиция үйдө болбой, жаш кез дагы көп билинбейт. Анан жүрүп, анан бир күнү анан жанагы ойлонуп анан окуу жайына барып көрөйүнчү. Ушу жака барып иштеген эметейинчи, өзүм биолог, мугалиммин, химикмин. Анан деп анан келип, анан жана Рахат Ачыловна ал убакта ректор болчу, кирип атканым ошондон. Анан келип бул жакта иштеп калдым. Бул жакта иштегенде жанагы жөнөкөй мугалимден, окутуучудан баштап мен азыркы профессорго чейин жеттим. Бул жерде эч убакта жаман болгон жок. Бул жерде мен келгенде эми ал жакты тияк прикладдык да, мисалы айыл чарбасы, булдай кандай жумуш жасасаң ошондой результат чыгат да. Бул жерге келген кезде мен эми окутуучу катары. Эми мугалим болгондон кийин мен келгенде биякта экология, почва, жана башка топурак,
зоология менен байланышы бар экен. Мен ошол жерде сабак берип калдым. Анан жүрүп анан тиги бу жерден докторский жасайын деп менин докторлук диссертациям мен 2003-жылы коргодум. Доктор диссертациянын темасы мындай да: болочок мугалимдерди экологиялык укуктук маданиятты калыптандыруу боюнча. Өздөрүнүн жашоо тиричилигиндеги экологиялык укуктук маданиятты калыптандыруу. Биз чөйрөдө жашайбыз. Милдетибиз, укугубузду балекеттей билебиз, но бирок милдетибизди аткарбайбыз. Бул эң негизги мен эме койгонумда экологиялык жактан сабаттуу болушубуз керек. Билим билгичти көндүм. Мисалы билим, тарбия бул маданияттуу калып келет. Билим албаса, тарбия көрбөсө, анан кантип маданияттуу болот. Ошон үчүн мен ошол теманы тандап алганым ушундан болду. Экологиялык укуктук маданиятты калыптандыруу. Ушул эле биздин университетте окуп аткан студенттерге мен эксперимент койдум. Ар кайсы вуздардан койдум эксперимент. Бисмилла деп келип окууга баштаган биологдор, допустим, келгенде эле экология билими кандай деңгээли? Кандай? Алгач келди, мектеп бүтүп келди да, ал жакта табияттанууну окуду, ботаниканы, зоология, анатомияны, жалпы биологияны окуп келди да, келгенде деңгээли кандай экология жакта. Анын баары түшүнгөнү эле баары жаратылышты коргоо деп эсептейт да. Жаратылышты коргоо деп түшүнүшөт да. Экология бул өзү тирүү организмдердин бири-бири менен болгон карым-катнашы. Ойкос деген сөз бул. Үй, жашыруун жай деген сөз берет да. Ошон үчүн тирүү организмдердин бири-бири менен болгон байланышы бул жапайы жаныбарлар жөнүндө сөз болот. Өсүмдүктөр жөнүндө. Анан чөйрөгө болгон ыңгайланышы, анан классикасы бөлүнүп кетиши жөнүндө сөз. Жаратылышты коргоо бул практикалык жумуш. Атмосфераны коргоо, суу ресурсун коргоо, топуракты коргоо, өсүмдүктөрдү коргоо, жаныбарларды коргоо. Бул практикалык жумуштар. Азыркы учурда экологиянын көптөгөн тармактары бар. 33тен ашык тармагы бар. Тармактар. Даже керек болсо кумурсканын экологиясы. Мына. Мындай экология. Анан ошол жерде анан мен бул жерден эксперимент кое баштадым. Кадимкидей мисалы 70тен ашык суроо түшүп, ошонун 240 тегерегиндеги правильный, туура жообу бар. Эме түздүм, программа түзүп, анан ошолордон сурап ала баштадык. Тест, сурамжылоо, анкетирование жана башка деген нелер бар да. Анан ошолордун жана критерийлерин определить эттик. Кандай деңгээлде көтөрүлөт. Демек, мындай да бала окуу планындагыны окуп атат. Бул мисалы экспериментальный группага тиешеси жок. Контролдук группада турат да. Ал экспериментальный группага сен кошумча экологиянын түрлөрүн окутасың. Анан кийин баягы кадимки стандартта учебный пландагыны окуган бала менен экспериментке коюлган окуп алган бала деңгээлинин экөөнүн ортосунда айырмачылык чыга келет да. 2-3 жыл мен постоянно эме жүргүздүм, бүткөнчө. Такай ошол эксперимент жүргүзүп аттым. Анан ошол кезде кандайдыр бир деңгээлде, чоң, жакшы эле деңгээлде экологиялык укуктук маданияттарды мен калыптандырдым деп ойлоймун. Болочок мугалимдердин азыркы учурда анан жөн жүрбөй, анан мен ошо экология, зоология китебин жаздым. Кыргызча авторлордун бири менен. Анан экологиянын бардык китептерин жазып чыктым. Кыргызча экологиянын фундаменталдык негиздери, жаратылышты коргоонун фундаменталдык негиздери, экологиялык сөздүк, анын типтүү программасын бардыгын ушул биз жазып чыктык. Азыр ошону менен студенттер окуп жатышат. Топурак таануу илиминде кандай актуалдуу маселелер бар жана анын чечүү жолдору кандай? Чечүү жолдору эле мындай. Бул өзү негизи топурак таанууда тез эле көрүнүп, тез эле жакшы болуп кете турган эме эмес алчы. Ал өзү ден соолугу начарлап калса, эгерде туз басып, шор басып кетсе, көп каражатты талап кылчу неме да. Көп жанагы промывка деп атпайбы, жуу иштери. Дренажды орнотуу, аны кайра жаабуу, кайра жана сугаруу, режимди сактоо, профилактика жана пизометрлерди коюу, бул өзү аябай каражатты көп калат. Союздун учурунда мындайга каражаттар көп бөлчү. Анан азыр эң чоң актуалдуу азыр ушуда. Эгер мына 300 000 гектар аян ошол баткен, же болбосо куланактар, туздар басып кетсе, эгерде каралбай калса, мына карап көрүлө, тиги жайыттарды карап көрүлө. 6 гана басып кетип, мисалы Суу-Самырда проблема болот, туурабы? Ал өзү жаратылыштачы. Мындайда өсүмдүк, жаныбарлар эки мындай эмеге топ бөлүнөт, прогрессивдүү, регрессивдүү.
Регресс бул өзү канчалык сен багып бөпөлөсөң делечи өзүнчө көбөйүп кете албайт. Ал эми прогрессивдүү жаныбарлар, мисалы мите курттар, курт кумурскалар, чымын чиркейлер деп атпайлыбы? Аларды багып аткан киши жок да. Чычкандар жана башкалар канчалык көбөйүп келет. Саранчалар каптап кетип атпайбы? Булар прогрессив. Себеби дегенде ал жаныбарларга малейший эле кичинекей эле шарт түзүлсө, алар деген ошол жерге ыңгайлашып жашап кете берет. Багып аткан киши жок. Мисалы мите чөптөр. Алап ата шуңгула жана башка деген тоңгон тогой чөптөр бар. Туурабы? Канчалык түптөп эмес үзүп отоп атсаң деле жок, кайрылып өсүп атат. Регресске түшкөн эмелер бар да, бул өзү сүт эмүүчүлөр, жаныбарлар, чоң сүт эмүүчү жаныбарлар, жанагы кайберинде, аркулжа, эчкитекей деп атпайлыбы? Ошол элбирс, ак элбирс деп атпайлыбы? Булар ошондой эле жанагы башка жаныбарлар да, ал деген оңой менен ыңгайланыша албайт. Ошол эле өсүмдүктөрдөн. Мисалы биз карап көрсөңөр, түшүм алып атабыз. Себебибиз күтүп отурабыз. Мисалы 2 картошка, 3-4 картошка таштайбыз да, ошол 5 картошка качан чыгат деп күтүп отурабыз. Туурабы? Айыл чарбасында мен дайыма айтып жүрөм. Айыл чарбада минимум 100 гектар болуш керек. Эгерде бизде жана үлүшкө бөлүп кетпеди азырчы. Үлүш жерлерди ээлеп алып, баягы өзүнчө жүрүшөт. Анан ары кандай? Бирөө которуштуруп айдап атат. Бирөө которуштурбай эле айдап атат. Мен мисалы таласты билем жакшы. Такыр которуштурбай айдап, тиги түшүм жана фасоль бербей калып атат, түшүмчү. Начарлап кетти. Себеби дегенде дайыма эле бир эле культураны, бир эле өсүмдүктү биз жерге себе берген болбойт. Анткени которуштуруп айдап туруш керек. Ошол эле жайытты да которуштуруп айдаш керек. Жайытты да пайдаланыш керек да. Башка мамлекеттерде маданий жайыт деген бар. Алар деген загон кылып тосуп коет бир канча гектар жерлерди. Ошого киргизип коет. А биздики болсо оттогондон дагы басканы көп. Кетет тоону кыдырып, анан барыгы жанагы эрозия пайда болуп аткан ошондон. Тоонун беттери менен басып көрдүңөр беле? Бүт эле мамда бир таман жолдор. Бүт капталдын баарычы. Себеби ошонун баары көптөгөн жылдар бою жанагы малдын, койлордун туяктары. Мына ошон үчүн барго бул жерде өзгөчө көңүл буруш керек. Бул илимгечи. Бул негизи азык-түлүк программасынын чечүүсү, ал ушу бизди азыктандырып багып аткан бул топурак. Бул топуракты дагычы, топуракты дагы байкаш керек. Топуракта баардык эле эменин баары жакшы эмес. Топуракта көптөгөн гельминттердин жумурткалары жашайт. Мисалы боор соргуч, бодомал тасма, чочко сал жана башка деген. Мисалы карап көрсөңөр, эмне себептен айтып атат? Тиги мени малды саздуу жерге жайба деп коет. Ата-бабаларчы. Койлор, мал боор болуп кетет деп. Демек саздуу жерде жанагы эменин боор соргучтун эмне жумурткалары жатат. Аны болсо чөп менен кошо мал оттуп алат. Анан мал ооруйт. Ооруганда көрүп жүрөсүңөр, азыр мен ветеринария күчтүү. Себеби дегенде ооруган мал кой. Боор болгондо боогу салаңдап кетет да чөп жебей калат, арыктап жүнү түшүп калат. Анан өлүп калат. Аны ушурун эметпесечи. Бодомалдар деле. Демек жүнү жок, эти жок, сүтү жок. Жана малдардын баары ошо. Демек топуракты биз эмне көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Ага көп каражат бөлүп иштетиш керек. Ошол эле мурунку менин оюмча мурунку институттарды калыбына келтириш керек деп ойлойм. Биология почвени институт кылып койду эле, акырындап жүрүп почвасы вообще жоголуп калды. Академия наукатачы. Топурактын туз басканы, шор басканы айыл чарбасына, экологияга болгон таасири жөнүндө айта кетсеңиз. Топурак туз басканда, жана мен айтпаймынбы, туз, шор баскан жерде сөзсүз түрдө түшүмдүүлүк азаят. Мен бир эле айтып коеюн, аз даражада басканда, аз даражада 0,3% мисалы туз бар деп коелу, ошондо өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн 20-30% төмөндөтүп коет. Орто даражадагысы 0,5% деп коелу. Орто даражада басканда 50%ке чейин өсүм түшүмдүүлүгү начарлайт. Ал эми же болсо жана бизде күчтүү даражада туз баскан жерлер бар да, саланчак деп коет. Же болсо
Кыргызда жакшы бир сөз бар, такыр деген. Уктуңбу эле такыр деген сөздөрдү? Такыр жок, таптакыр деген сөз ошондон келип калганда. Вот такыр ошо жанагы жерге туз көп, шор көп басып кеткен, ал жерде эч кандай өсүмдүк өспөйт. Мына ошон үчүн барго биз ушул топурактын туз, шор басканын сактаганга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Анткени биздечи дайыма туз, суу, шорду, суу тиги тоо тектен келип атат. Тынбай келип турат. Аны бизге көрүнбөйт, бирок анын баары келип атат. Дагы жакшы азыр мына дренаждарды тазалап атпайбы, каналдардычы тазалап терең кылып касып атат. Ошо келген немелер чыгып атат. Баткенде Шор суу деген айыл бар. КМУнун медиа борбору тарабынан уюштурулган подкаст берүүсүн көрдүңүздөр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдө да кызыктуу темаларды талкуулайбыз. Саламатта калыңыздар.